Саламатсыздарбы? Кезектеги суроо. Саламатсызбы, Илим Айрамович? Мен сиздин постуңузду дайыма карап келем. Башка аккаунт менен дейт. Мен сизге жеке жолугуп сизден ой пикир алгым келет. Мен былтыр октябрь айында турмушка чыккам. Сүйлөшүп макул болуп, күйөөмдүн мурда үйлөнгөнүн 2 баласы бар экенин билчүмүн. Бирок ал мага биз сүйлөшүп баштаганда эле андан сурагам: "Ажыраштың беле?" деп. "Ооба, ажырашып кеткем, жашабай калгам" деген. Көрсө, ал ажырашпай, мени алдап атыптыр. Мени алдап алыптыр дейт. Мен аны күйөөгө тийгенден кийин билдим. Мен ызы чуу кылдым. Эмнеге мени алдап аласың деп. Сабыр кылып тур, баары бүтөт деп мени тынчтандырып келди. Акыркы жолу апрелдин башында бүттү деди эле, дагы деле бүтпөптүр. Ошого мен аны мени алдап ажырашып кеткем, жашабай калгам деп мени алдап алганы үчүн мен аны сотко берсем, соттун жыйынтыгы кандай болот дейт да. Ушул боюнча мен ажырашкам анан деп, бирок ажырашкан эмес экен деп алдап жүргөндөрү боюнча. Эми карындашым мындай да, сиз айтып атпайсызбы, мен мен ошол эки жолдошум, азыр жолдошум деп атасыз да. Мурунку аял менен ажыраштым дегени үчүн мен ошого ишенип анан турмушка чыктым депчи. Кеп ошол турмушка чыктым деген сөздө да, бул турмушка чыктым деп сиз эмнени эсептейсиз? Мисалы, сиз эмнени эсептейсиз? Бизде жарандык никелешүү бар, баягы мыйзамдуу никелешүү бар. Аны брак деп коет, жанагы күбөлүк берет, никеленгендиги боюнча күбөлүк берет. Аны мыйзамдуу түрдө сыйыр мынакей аял күйөөсүңөр деп коет да. Анан кагаз берип коет, ал күбөлүк. Анан бул мыйзамдуу түрдө. Анын кесепеттери бар да, мисалы ошол эки бул келишим сыяктуу эле да, эки жаш жолугуп анан барып салтанаттуу барып кол коюп бул келишим да. Мынакей биз ушундан баштап аял күйөө болуп эсептелинебиз, анан бирге ушу үй бүлө курабыз, чарбачылыкты бирге өткөрөбүз. Анан аял киши акча табабы, эркек киши акча табабы, ошол эки тапкан акчанын, мүлктүн баардыгы 50% теңме тең бөлүнөт деген келишим да. Бул ошонун негизинде ошону түзүп алып анан ошентип жашашат да. Башка түрү бар да. Бул жарандык, ал мыйзамдуу үйлөнүү болсо, жарандык үйлөө гражданский брак деп коет да, эми баягы мындай ооз-эки эле келишип алып, жөн эле жашап атканчы, сүйлөшүп алып жөн эле жашай беришет. Жөн эле сүйлөшүп алып жашай беришет. Бул Европа өлкөлөрүндө, Америка өлкөлөрүндө, өнүккөн өлкөлөрдө, бизде деле мындай көп эле кезигет. Сүйлөшүп алып жашай бересиң. Андай күбөлүгү жок деле, өзүңдүн жакшы көргөн жарың менен мына мен сени менен жашайм деп, ал киши сени сени менен жашайм деп, экөөңөр бир үй бүлө түзүп алып, ошол эле чарбачылыкты, ошол эле иш аракеттерди, ошонун баарын эле жанагы кагаз келишими жок жасай бересиңер да. Башка дагы бир түрү бар, ошол экини барып молдодон нике кыйып коюшат дагы, анан ошол эки мына биз Кудай алдында сөз беребиз, биз жубай менен, жолдош менен жубайбыз, күйөө жолдошпуз деп коет да, мында ушундай түрлөрү бар да. Же болбосо баарын чогуу кылып коюшат. Тиги салтанаттуу түрдө келишим түзүп, күбөлүктү алып алышат, баягы органга барып каттап, ошол эле учурда көбү барып нике кыйдырышат, молдо нике кыят, анан ошентип жашагандар да бар да. Ошон үчүн сиз мисалы турмушка чыктым дегени кандай, ошонусу кандай, биз мындай түшүнүктүү да. Эгерде сиз айтып атпайсызбы, бул жерде мен сурангам ажыраштың беле десем, ооба ажырашып кеткем, жашабай калгам деген, жашабай калгам менен ажырашып кеткем деген эки башка нерсе да. Ажыраштым дегени жанагыны күбөлүктү жокко чыгаруу. Күбөлүктү жокко чыгаруу бул сот аркылуу гана болот. Азабы толтура. Оңой эмес да, сот аркылуу барып, кайра ошол эки ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк берет. Ошол келишимди
келишимди кадимкидей эле расторжение болот да. Жана силер келишим түзөсүңөр да ошол экинин түзкөндөй эле ошону расторжение кылат да. Ошо келишимди бузат, ошону ажырашуу деп коет. Ал эми жашабай калгам деген башка да. Жашабай калгам деген. А эгерде ал үй бүлөсүндө дагы тиги ошол келишими жок болсо, күбөлүгү жок болсо, сиз менен дагы күбөлүгү жок болсо, аны сиз кантип сотко бересиз? Ал жөн эле сиз менен жашап атса, тиги менен да жөн эле жашап атса, ал эми өзүңөрдүн эркиңерде өзүңөр сүйлөшүшүңөр керек да. Деги эле турмушка чыктым, же болбосо турмуш курдум, деги эле чогуу биргелешип калабыз деген негизи бул баягы жолдошуңа, жубайыңа ишеним менен болгон мамиленин негизинде түзүлөт да, бири бириңерге ишенип кантип. Анан бирок ушул калп айткан дегенди кантип сотко бересиз? Мени калп айтып анан жашап алгам, калп айтып төрөп алгам, калп айтып секс кылып алгам, калп айтып тиги эмне кылгам, чогуу киного баргам деген үчүн сиз мисалы кантип жоопко тартасыз? Достор, мен жана Dream Journey компаниясы кезектеги кызыктуу тур жарыялайбыз. Бул саам биздин тур Фудзиямага, Жапонияга болмокчу. 24 августтан 4 сентябрга чейин Жапониянын 6 шаарына, Киото, Осака, Токио жана башка шаарларына, эң кызыктуу жерлерге, эски Жапония, заманбап Жапония, кызыктуу Жапония, салт санаалары, алардын тарыхы, деги эле азыркы жапондор ким, алар эмне жешет, эмне менен жашашат, кантип жашашат, ошонун баарын толук барып көрүп чыкмакчыбыз. Андан тышкары эң негизгиси, достор, биз Фудзиямага трекинг кылып, Жапониянын эң бийик чокусуна чыгып келмекчибиз. Сөзсүз түрдө абдан кызыктуу, абдан саз, жыш жана бай саякат болмокчу. Бул саякат менин жакындарым үчүн, менин санаалаштарым үчүн атайын даярдалып жатат. Өзгөчө даярдалып жатат. Келиңиздер, толук маалымат шилтемеде катталып, жазылып, аракет кылып, дүйнөнүн төрт буручун көргөнгө умтулалык. Бул жашоону жаркырата жашаганга аракет кылалы. Биз менен чогуу бул жашоо сөзсүз түрдө жаркырайт. Кеттик Жапонияга. Мисалы деп коелук, сиз менен тиги бир эркек киши көчөдөн таанышып, анан сиз айттыңыз, сенин аялың жокпу депчи, жок дейт алчы. Жок дегенде ал эмнени болот? Так сураңыз да андачы, сенин регистрацияң брагың жокпу, же болбосо сүйгөнүң жокпу, же болбосо ойношуң жокпу, же болбосо тиги кызың жокпу, жигитиң жокпу деп. Мисалы жок деди, баары жок деди. Сиз менен киного барып келди, сиз жакшы ошол эки учурларды өткөрдүңүз, мисалычы, жакшы сиз сүйүндүңүз, чыргадыңыз, чогуу киного бардыңыз, ошо кино менен эле бүттү деп коелу, ажырашып кеттик. Болду, ал үйүнө кетти, сиз үйүнө кеттиңиз, анан эртеси күнү билип калдыңыз, тигинин сүйгөнү бар экен, же болбосо жары бар экен, же болбосо ойношу бар экен, же болбосо аялы бар экенин билдиңиз. Аны кантип сотко бересиз? Кантип сотко бересиз? Калп айтып койду деппи? Калп айтуу үчүн сотко берилбейт мисалы. Калп айтуу үчүн. Калп айтууга биз мисалы сиз балаңызга калп айтасыз да кээде. Тиги балаңызга калп айтып коесуз да. Эми майда чүйдө нерсени калп айтып коесуз да. Анын калп айтууга сот жок. Мисалы сиз тиги жез кемпир бар, тиги сыйкырчы бар деген калп да мисалы. Бирок калп айтасыз да, жомокту окуганда калп айтасыз. Жомок деген бул жомок, бул чындык эмес. Анан ошон үчүн сотко беребиз деп отурса, кантип сотко бересиз? Буга кантип сотко бересиз? Ушундай эле нерсе да, туугандар, мындай. Ошон үчүн мисалы бир нерседе биринчиден өзүңүз түшүнүшүңүз керек да. Сиз турмушка чыктым деп атканда эмнени турмуш деп эсептейсиз? Эгерде турмушка чыктым дегенде сиз жанагынтип барып туруп расмий түрдө келишим түзүп жана күбөлүк алууну кааласаңыздар, анда бизде бир адам бир эле жолу турмушка чыгууга укуктуу. Эгерде сиз ошо турмушу бар, никеси бар адам менен барып туруп барып нике түзөм тиги жерге десеңиздер, сизге түздүрбөйт. Себеп дегенде ал жерде база бар да, ал жерден чыгып калат. Бул сиздин жолдошуңуздун никеси бар дегенчи. Анан ошон үчүн турмуш курулбайт, кура албайсыз. А ооз эки болгондо ооз эки айта берет да, бир эркек, эркектин ушундай турган турпаты ушундай, эркек 5 кызга барышы ыктымал,
5 кызга барып туруп сен жалгызымсың, алтынымсың, жаркынымсың, только сен менен деп айтат да. Бешөөнө теңчи, бешөөнө тең. Бешөөнө тең. Анан ошодоки мисалы бешинчиси төртөө бар экенин билип калып анан сотко берип отурса, анда Кыргызстанда эркектин баарын камаш керек болот. Мындайчы ал жерде эркек жок калат антип отурса. Ошон үчүн сиз биринчи өзүңүз билишиңиз керек да. Турмушка чыктым дегенди кандай түшүнөсүз? Эгер турмушка чыктым дегенди жөн эле бир жерде жатып, бир жерде ойгонуп, ошол жерге күнүгө түнөп ойгонуп аткан болуп атсаңар, анда эми билбейм, анда күйөөңүздү караңыз, анда тиги башка жерде түнөбөсүн, ушу жаныңызда эле өмүр бою түнөгөндү караш керек да, андачы. А то ал время от времени башка жерде эле турмуш кылып коюшу ыктымал да. Аны турмуш деп түшүнсөңүзчү, мисалы бир жумада бир тиги гостиницага барып турмуш кылып келип, бир жумада, бир айда бир 3 жолу аркы гостиницага барып турмуш кылып келиши ыктымал да. Мисалы ошо сиз турмуш деген эмне экенин биринчи аныктап алыңыз. Анан сүйлөңүз. А никени деле азыркы бизде кыргыздар менен анан көрүп жүрөм, аны деле бат эле кыла коюшат кыргыздар деле. Тиги күгүн кирип келатканда нике кыя калып, эртең менен талак дегендерин деле мен көрдүм андайды. Так что анын баарын билиш керек да. Ошон үчүн мен дайыма какшап келем да, сабаттуу болгула, мындай окугула, көбүрөөк түшүнгөнгө аракет кыла. Түшүнбөй жатсаңар, акылыңар жетпей жатса, анда ошо сурагыла, акылы бардан сурагыла, акылы бардан кеңеш алгыла, юристке баргыла, башка жерге баргыла. Биринчи өзүңүз түшүнүп алышыңыз керек. Андан кийин анан кичине оңоюраак болот да. Ошон үчүн бул баягы сиздин түшүнүгүң жок үчүн чыгардым да ошол экен. Мен бул жерде көрүп атам, сиздин түшүнүгүңүз да жок экен. Ошондуктан сотко берсем, соттун жыйынтыгы кандай болот? Соттун жыйынтыгы эч кандай болбойт. Сот сиздин арызыңызды да албайт керек болсо. Сот айтат, эми кичине ойлонуп иш кылыш керек болчу да депчи. Ошондой карындашым, ийгилик сизге эми. Кантип жоопкерчиликке тартпас билбейм, эми аракет кылып көрөбүз.